Саламатсыздар ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, назарыңыздарды эл аралык ала тоо кубогуна бурмакчыбыз. 2022 жылдагы турнир 3-чү турдун алкагы кайсыл бир деңгээлде мына финалдык беттеш десем дагы жаңылышпаймын. Анткени Абдышата командасы буга чейин 2 оюн өткөргөн. Анда алгачкы турда Кара Балтаны, андан кийин Талант командасын жеңген болсо, алганын абалага караганда бир аз оорураак алга. Тескерисинче алгачкы турда мына ушул Кара Балтаны жеңген экен, тагырага экинчи турдун алкагында мына ушул Талант командасына 2-1 эсебинде жеңилип калды. Ал эми Абдышата 2 беттеш катары менен жеңишке жеткенден кийин бүгүн мынтип 3-чү оюнда дагы өзүнүн ийгилигин көрсөтүүгө дайын болушу керек. Бирок эске сала кетчү жагдай, мына 2 команданын эң соңку беттеши Абдышатанын жеңиши менен жыйынтыган Кыргыз премьер лигасындагы. Ал эми бүгүн ала тоо кубогу, бул жакта командалар таптакыр башка. Дымакта андан сырткары Абдышатанын 6 оюнчусу курамда жок. Ошол эле учурда мына алгадан дагы улуттук курама командага кеткендерден кийин бар Павел Матяш бар. Эң негизги өзөктүү оюнчу дегичи азыр жүрүш жана Кадырбек Шаарбеков топко жакын барган мен ага илешпей калган көрдүңүздөр. Абдышата дагы каршы чабуулга бара жатат. Бул Орозбек Тимур уулу сол канаттан, анын көздөй Азамат Аскербеков жакын ойного умтулганы менен абалдын бардыгы артта калды дагы. Эми биз болсо мынтип кайрадан командалардын топту алдыга болушунча тээп чыгарга болгон аракетин көрөбүз. Дадахан Юсупов коргонууга Магомед Узденовго, бүгүн Магомед Узденов команданын капитаны катары алып чыгып турган учур. Демек курамдарга токтололу. Бүгүн номиналдуу талаа ээлери Алга командасы. Аларда дарбазада алгачкы нөтөрдөн баштап Кутман Кадырбеков 13-чү номер менен. Ал эми команда болсо 5 коргоочу менен ойного умтултат. Тагыраагы 3 борбордук коргоочу, анан 2 ушул оюнчу кирип чыгып өз оюндарын өткөрөт. Анда тааныштырып баштайлы. Солдон оңду көздөй кете турган болсок 19-чу Аман Маныкбеков, андан ары Андрей Долженко 23-чү номер менен, 4-чү Эммануэль Макинде, 18-чи Илгиз Эрмеков жана 2-чи номер менен Азамат Аскербеков болсо, жарым коргонуу бөлүгүндө 99-чу номер менен Эдгар Бернхард, 64-чү номер менен Айдар Алымкулов жана 11-чи Темирлан Кеңешов болсо, бүгүн 22-чи номерда Темир Болот Тапаев менен 55-чи номердагы Кадырбек Шаарбековтар мына чабуулчу кызматындагы аркылайт. Башкы машыктыруучу Валерий Березовский, ал эми алмашка чыгуучу оюнчуларды алдыңкы нөтөрдө тааныштырабыз. Абдышатага токтолсок, бүгүн 2 канаттан жаш оюнчулар менен чыккан жана алардын беттеш кандай болот көрөбүз. Дарбазада Рахат Жапаров 96-чы номер менен, коргонууда оңдон солду көздөй кете турган болсок 5-чи номерда Максим Исрашкин, 6-чы Магомед Узденов, 8-чи Асылбек Искаков, 24-чү Платон Шост, ал эми жарым коргонуу бөлүгүндө 14-чү Дадахан Юсупов, 21-чи Ислам Меджитов, 7-чи Амир Жапаров болсо, алдыңкы үчтүк 27-чи номерда Орозбек Тимур уулу, 15-чи Мирлан Худайбердиев. Ал ушул Мирлан Худайбердиев дагы быйыл гана Абдышатанын негизги командасына өтө олтурат. Андыктан ал оюнчу тууралуу кандай оюн өткөрөт, кандай ойной алат, ушунун бардыгы азырынча табышмак. Андыктан келиңиздер анын оюна дагы бир назар салабыз. Ал эми борбордук чабуул бөлүгүндө Абдышата команданын соңку жылдардагы мына жылдызына айланып бара жаткан Максат Алыгулов дегиче Темир Болот Тапаев жана ал сокку жолдого жетишкен жок. Бул ирет коргоочулар өз милдетин мыкты аркалагандан кийин оң канат менен жүрүш уланат. Артем мына кайрадан назарыңыздарда Темир Болот Тапаевдин кирип баруусу. Магомед Узденов команданын капитаны катары бул жерде өзүнүн мыкты оюнун дагы көрсөткөнүн байкадыңыздар. Демек жүрүш уланууда Абдышата командасы болсо топко толук көзөмөлдө алууда. Максим Истарешкин 2005 жылы жарык дүйнөгө келген оюнчу болуш керек, мен адашпасам. Демек 16 гана жашта 17 жашка быйыл толот же ушул андан улуу эмес жаш оюнчу
Андан сырткары мына Мирлан Кудайбердиев тайтык 15 номурда жүргөн Абдышатада. Ал эми алгада дагы жаш оюнчулар бар. Бул жерде ал ким деп турган болсоңуздар, 64 номурдагы Айдар Алымкулов командадагы жаш жана таланттуу оюнчулардын бири. Көрөбүз, Платон Шост сол канаттан топко келди. Жакын пасты Орозбек Тимурулу менен Платон Шост өзү чыгарып береби, топту узаткан, бирок анын алдына кирип барган оюнчу ийгиликтүү пас ашырууга мүмкүнчүлүк берген жок. Темирлан Кеңешов узаткан пас, Аман Маныбеков сол канат менен чалды курчтабы дегенбиз, бирок Абдышатан оюнчулардын бутуна топ тийип талан таштап кеткенден кийинки абал кандай нукта уланат көрөлү. Аман Маныбеков, борбордук бөлүккө Амир Жапаров жана Амир Жапаровду кайсыл 2018-жылдагы сезондон баштап Абдышатанын негизги курамында көрүп келген болсок, былтыр дагы тез-тезден чыгып турган, быйыл болсо мына анын ордун былтыркы сезондун экинчи жарымынан баштап Амир Жапаров чыкпай калды. Ал жакта кимдер ойнойт? Ал жакта Дадахан Юсупов ойноду, Эрбол Атабаев ойноду, анан Арден Шаршембеков көбүрөөк ойногон. Бул сезондо эми дал ушундай турнирде азыр Амир Жапаровдун негизги курамына чыгып атат. Башкы ага дагы ойного мүмкүнчүлүк берген экен. Анда тараметін көрөндө бал ортодо оң канат менен Азамат Аскербеков жана Азамат Аскербеков өткөн сезондо мына Кара Балтада ийгиликтүү оюндарды өткөргөн. Андыктан бул сезондо оюнчу чоң бир максат менен, чоң бир тымак менен Алга командасына келди жана алганын бул жүрүшү, бул оюндары дагы сөзсүз түрдө ийгиликтүү коштойт деп ишенгибиз келет. Ал эми Кан шаарында мынтип тез эле тиг учактар өтүп турган өзүңүздөр дагы угуп жатат болушуңуздар керек. Дегиче Тапаев эки оюнчудан пас ийгиликтүү Азамат Аскеров узаткан топ жыйынтыгы Абдышатан оюнчулары топту алдыга алып чыкканы менен алга азыр алгачкы мүнөттөрдөн чоң бир көзөмөл жүргүзүп атат. Аман Маныбеков, Кадырбек Шаарбеков менен жакын оюн. Кадырбек Шаарбеков эки оюнчунун ортосунан кеше чыгарылган пас жана ушул жерде Айдар Алымкулов арты көздө Эммануэл Макиндеге байкаган нерсе, бүгүн Алга командасы мына 3 борбордук коргоочу менен чыккан. Мындай оюнду алгадан көп учурдан бери көрүлөк болчу. Балким Абдышатага каршы толук дал ушундай коргонууга анан Темирболот Тапаев менен Кадырбек Шаарбековдун ылдамдыгына дагы басым жасайбыз деген үмүттө болсо керек. Жөн гана жеңил түрдө орун алган. Ал эми бул беттештин башкы калысы Рысбек Шекербеков экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кутман Кадырбеков Макиндеге жана Эммануэл Макинде арттан ашкан жок, жай гана топту көзөмөлгө алып бирде оңдо бирде солго берүү менен оюндарды өткөрөт жана Алга командасы мейли биринчи эки турда команда өз максаттарына биринчи турда алгачкы турда ийгилик жаратты. Ал эми экинчи турда мына ири эсепте утулуп калганына карабастан Алга командасынын тууралуу жалаң гана жакшы гана сөздөрдү айтышыбыз керек. Себеби командага тажрыйбалуу оюнчулардын бир тобу келип кошулду. Көпчүлүгү жаракаттан мына эми гана айыгып чыгып атат. Алар ким десеңиздер, Антон Землянухин бар, ошондой эле Казакстанга кетип калган адашкан кыргыз ушул дагы бир футболчу бар. Ал Рауль Жалилов, ушул Кыргызстандын улуттук курама командасынын дарбазачыларынын башкы машыктыруучусунун баласы. Ал дагы Казакстанда ийгилик жарата албай мынтип кайрадан Кыргызстанга кайтып келди. Алганын катарында Эдгар Бернхард бар, Мирлан Мурзаевди катарына кошту. Айтор команда күчтүү. Дегиче Узденовдун чыгарган пасы, экинчи кабатта Андрей Долженко барынан азыр ийгиликтүү оюнду өткөрдү жана ушул жерде оң канатка Темирболот Тапаев топту өз карамагына алды. Тапаев чыгарган пас, Кеңешев андан ары оң канатка кайрадан Айдар Алымкулов чыгарган пастан кийин дагы бир жүрүш. Бул ирет Темирболот Тапаевдин сокусу мынтип Магомед Узденов команданын лидери катары коргонуу бөлүгүндө өзүнүн чоң кызматын
Аркылап турган учур Айтор Ала Тоо кубогу жыл сайын өтөт. Ал жакта өткөн сезондо Абдыш Атай командасы чемпион аткан. Бул сезондо дагы мына команда жок эле дегенде тең чыгып койсо анда чемпион атууга толук мүмкүнчүлүк бар. Себеби упайлардын саны боюнча Алгада 3 упай, Абдыш Атада 6 упай жана буга чейин Кара Балта менен Таланттын оюну жыйынтыкталып, ал жакта Талант Кара Балтаны 2-1 эсебинде утту. Дагы жыйынтыгында Талант жана Абдыш Атай командаларында 6 упай бар. Бирок Абдыш Ата мына бул беттешти толук жыйынтыктай элек. Андыктан бул беттештен кийин гана турнирдин чемпиону ким атага турганын дагы аңсак болот. Адахан Юсупов азыр Рахат Жапаров менен оң канатка узаткан пас. Максим Страшкин жана Кыргызстандын ал 16 жашка чейинки улуттук курама командаларына андан да жашырактарына чакыртылып жүргөн оюнчу. Себеби эми өз учур келип тажрыйбасын көрсөтүүгө убакыт келди дегиче Артем Страшкин жаман эмес алгачкы мүнөттөрдөн оюнду өткөрүүдө. Эң негизгиси ага командадагы эми мына тажрыйбалуу оюнчулар толук көмөгүн көрсөтүшү керек. Анын жыйынтыгында гана дал ушундай жаш таланттуу оюнчулар өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт болушу керек. Айдар Алымкулов азырынча мына Алганын курамындагы Айдар Алымкуловдун ийгиликтүү оюнун көрүп атабыз. Мирлан Кудайбергенов болсо кандай оюн өткөрөт десе, жакшы пасты узатты сол канат менен Орозбек Тимур уулуна жетип барган топ. Тадахан Юсупов Платон Шостко жана Платон Шост мынтип топко жеткен жок. Дал ушул Платон Шост Орусиянын жараны. Айтор бул оюнчу тууралуу Абдыш Атай кенен маалымат берген эмес. Бизде бар маалыматтар боюнча гана айта турган болсок, ал эми Андрей Долженко сол канатка, оң канатка тагыраагы жана Азамат Аскербеков менен Мануэль Макинде коргонуу бөлүгүндө топко көзөмөл жүргүзүүгө ашыгып турган учурда Абдыш Атанын оюнчулар топ тартып алды. Бул ким? Максат Алыгулов. Анын пасы жана Алыгулов Орозбек Тимур уулуна узаткан пастан кийин калсын ышкырыгы жаңырды. Бул жерде эмне? Офсайд абалга атталды же болсо башка оюн эрежеси мусам? Демек офсайд экен. Офсайдтан кийин биз абалды көрөлү. Бир эмес 3 оюнчу менен офсайд алып калгандай. Айтор кантсе дагы улантып көрөбүз. Кутман Кадырбеков жана жөн топту чыгарган жок. Алдыга болушунча кыйкырып быйыл командага Кутман Кадырбековдун келгенин айтсак болот. Бирок ошол эле учурда Эржан Токотаев кетти. Айтор эки узун бойлуу амбициялуу дарбазачылар бири кетип, экинчиси алга келди. Жалпы жондан Алгада жаман эмес команда бар болгону сезондун башында командага ошол Бишкек мэриясы тарабынан тийиштүү жардам көрсөтүлгөн эмес. Дагы тийиштүү жардам дебейин, эми командага бөлүнө турган каражатты бөлгөн эмес, тийиштүү көңүл бурулган эмес. Жана анын жыйынтыгында команда бул сезондун башына бир аз жакшы эмес формада келип калды. Анын жыйынтыгында мына улуттук курама командага негизги талапкер болгон Темирболот Тапаев сыяктуу оюнчулар улуттук курама командага чакырып албай калды. Менимче кийинки ошол беттештерде алар чакыруу дагы алат болушу керек. Себеби команданын жалпы даярдыгы оюнчулардын бардыгынын ошол жалпы таасир этет. Эдгар Бернхард, Темирболот Тапаев сыяктуу оюнчулар улуттук курама командага барбай калышы менимче бул команданын кийинки сезонго болгон ошол оюнчулардын ишеничин дагы кетирип коет. Андыктан оюнчулар командага ишеничтүү калышы үчүн аларга тийиштүү көңүл бурулушу керек. Данил Артюков бар. Айтор Алганын өткөн жылдагы өз негизги курамы сакталып калган. Өткөн жылы команда чемпиондукка дагы өтө жакын барып, ошол соңку жыйынтыктоочу 4 оюнда команда упайлары жоготуп алды. Дагы анын жыйынтыгында чемпиондуктан кол жууп калган. Ал эми быйыл алгачкы 2 турду анчейин ийгиликтүү өткөрбөсө дагы, бирок алдыңкы ошол бөлүктө
өзлөрүн көрсөтүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Дече борбордук бөлүктөн Алыгулов менен Макинденин топ колгон талашы. Бул рет Макинде пас берди, жаңылыштуу сокку жана Алыгулов дарбазанын тирегичине сокку жолдогондон кийинки мына башты кармап койду. Ал эми чабуул болсо сол канатка узатылат. Аман Маныбеков ким аркылуу чабуулду курчутууну ойлоп жатат. Азырынча Аман Маныбеков өзү Кадырбек Шарбековго, Эдгар Бернхард жана Илгиз Эрмеков мына мынтип арты көзөп пас калтырды. Андрей Долженко Макиндеге, Максат Алыгулов кысым алганы менен алгачкы мына 15 мүнөттүктө команда толук көзөмөл жүргүзүп жатканда көрүдөсүздөр. Кудайбердиевдин узаткан пасы, Алыгулов сокку, Кутман Кадырбеков жана топту кайсыл жерден азыр суруп чыкты болду экен. Кутман Кадырбеков тегиче Андрей Долженко менен Эдгар Бернхард мынтип алда оюнду дагы улантып турган учуру көрөбүз. Менимче чийимди басып өткөн эмес мага байкалгандан, андыктан эсеп сандары мына ачылбайт жана командалар болсо өз оюндарын ушул жерден кайрадан алды көздөй. Улантып өрмөкчү Амир Жапаров, айтор анын киргенде бир атын айттык, андан бери оюнун көрүлекпиз. Абдышатай командасы тууралуу бир жакшы тамашалуу көп бар. Команда быйыл чемпион болуу үчүн алардын катарында Жапаров дагы, Ташиев дагы бар. Бирок бири Амир, бири Камалидин Ташиев, андыктан канча дагы оюнду улантып көрөлү. Мирлан Кудайбердиев, Илгиз Эрмеков, Андрей Долженкога, Кутман Кадырбеков, Макинде. Алдыга көсө чыгарылган пас жана ким азыр Тапаев кирип барууга ашыккан менен Асылбек Исқақов мына мынтип калыска жетип келди. Мына мен эч нерсе кылган жокмун, бардыгы эрежеден ичинде болду деген болчу, бирок калыс абалды байкайт, путту көтөрүп кирип барганда орой кирип барган деген чечимди кабыл алды. Эми талашуу дагы бир чети, ороо бир чети кыйынга турат. Жана ким Эдгар Бернхард менимче дарбазага түз сокку жолдобойт болуш керек. Ал көзүнчө мына ошол пас узатууга дагы жакындап барат. Эдгар Бернхард менимче Мирлан Мурзаев келсе, Эдгар Бернхард, Антон Землянухин жаракаттан чыкса, Рауль Жалилов деле Казакстанда бир топ тажрыйба топтоп келген. Ал ойносо анда алга командасы сезондун жүрүшүндө кадимкидей күчтөнөт болуш керек. Эдгар Бернхардтын узаткан пасы, экинчи кабатта Асылбек Исқақов өзү фол жасаган жерден андан кийинки эпизоддо өзү топту дарбазадан чыгарып кетти. Жана Эдгар Бернхард узаткан пас түз эле Макиндеге жолдонгон экен. Эгер Асылбек Исқақов туура тоса албай калса, анда командага кооптуу болуп чыгышы толук мүмкүн болчу. Эдгар Бернхард мынтип топко жакын келди жана аны ыңгайлуу жайгаштырып алгандан кийин байкайбыз. Эдгар топту узаткан пас, жакынкы бурчка Рахат Жапаровдун азыр колуна тийип кеттөңдөнөт. Дагы бир сокку Кадырбек Шарбековдон, үчүнчү сокку. Эми чирен туруп тепкенде ал бийикке дагы көкөлөп көтөрүлүп кетти. Кадырбек Шарбековдун сокку жолдогон учурда өтө кооптуу болчу. Анткени Кадырбек Шарбековдун бутуна ыңгайлуу келип калган. Бул жерде караңыздар, бир аз жер менен борбордук бөлүккө жолдогон экен. Айтор канча дагы бул абалдын бардыгы артта калды. Эми оюнду улантышыбыз керек. Демек топту күтүп калган экенбиз. Рахат Жапаров эми гана топту колуна алды дагы. Ал оюнду ким аркылуу баштайт? Көрөлү.
Хачапаров. Алдыға ұзын шығарылған пас. Тағы бір пас. Ислам Меджитов. Шост Платонға. Платондың қалтырғаннан кейін Оразбек Темірұлы. Жана Темірұлының ұзатқан пасы. Соққу! Мирлан Құдайбердиев. Жаман емес, азырынша мына негізге құрамда шыққанын толық түрді ақтады. Қаул алды, жерге чүрбей тұрып соққу жолдап көрді. Жана Құтман Қатарбеков топты қолға алуымен сол қанатымен ойынды баштады. Алдыға дағы бір пас, ешқандай қалыс фолды қаттауады. Мұна емі ғана фолды қаттаған. Жана Дадахан Юсупов менен Илгиз Эрмеков. Ағылышты Дадахан Юсупов Илгиз Эрмековтан. Кешірімді сұрады. Құлағына да шырап бір нәрсені айтып кетті. Демек, бұл жерде даргердің жардамы керек екен. Жана алға командасында даргер кім деп тұрған болсаңыздар, анда Дженалиев адып көрсетілген. Бек бардық Илгиз Эрмековқа жардам көрсетілгенден кейін ойынланады. Эдгар Бернхард, Андрей Долженко, Эммануэль Макинде бардығы өзара ақылдашуда қандай кемшіліктер кетіп жатқанын, алғанын бұйылқы формасы жаңы форма ұқсайды. Алардың артында ақ жоқ болчу, чолық шымының артында. Азыр Эдгар Бернхардтың артында өзін көргенде ақ чиімда кеткен. Илгиз Эрмеков болса талғаны екінші жағына таштап кетіп жатқан учурда алмашу орнына кимдир бирөө чыгабы. Көрөлүн Андрей Долженко. Алда узаткан пас. Дагы бир Сорналау көрөлү. Азыр Темирлан Кеңешев топту тартырып жиберди. Оразбек Темирұлы. Ем аркылуу ойнойт Оразбек Алыгуловго. Максат Алыгулов Оразбек Темирұлы менен кайрадан. Алыгулов топту сактады. Абдышата. Ушул жерде бир жыйынтык чыгаруу. Оразбек Темирұлы. Жаман эмес. Жүрүш демек дал ушул Оразбек Темирұлы бир кезекте Алимардан Шукуров жигит Алыкуловдор менен ушул бир курамада жүргөн болсо 16 жашка чейинки, андан кийинки 19 жаш, 20 жаш азыр Кыргызстандын олимпиадалык курама командасынын оюнчусу. Эгер дал ушундай нукта ойной турган уланта берсе, анда Оразбек Темирұлынын жакынкы убакыттарда Кыргызстандын негизги улуттук курама командасынан дагы көрүүбүз толугу менен мүмкүн. Ислам Меджитов алдыга кирип барган, жана Эммануэль Макинденин топту тээп чыгаргандан кийинки абалды байкайлы. Оң канатка Артем Старашкин, Илгиз Эрмеков, арты өзү Андрей Долженко менен, жана эмне жыйынтык болот деп айткыбыз келген, бирок эч кандай бул жерде жыйынтык жок. Дагы Илгиз Эрмеков дагы бир рет кагылышты. Жана эки рет кагылышуудан кийин Илгиз Эрмеков азыр бутун кармап отурган учур. Демек
Ортодохан Юсупов Илигиз Эрмековго жакын келген болчу дагы. Азыр Илигиз Эрмеков бут кийимин чечип, таланды таштап чыгып бара жаткан учур. Бул ирет Амир Жапаров менен кагылышкан жана андан кийин гана Илигиз Эрмеков топту таладан терип чыгарып бутун кармай отуруп калган экен. Демек, азырынча Алга командасына алмашы орун алган жок. Бир oyuncuga az Алга, бирок ошо ага карабастан команда толук oyunун улантат. Экинчи кабаттан Кадырбек Шарбеков. Жыйынтыгы бардык oyuncular эми антип арты көздөй кайтат. Биз болсо алардын жүрүшүн байкайлы. Асылбек Исқақов. Асылбек оң канат менен Артем Старашкинге. Артем Ислам Меджитов менен жакын башкандан кийин арты көздөй кайтарды. Жана алгачкы таймда командалар кандай десем позициялык жүрүшкө, командалык оюнга чабуул, андан кийин жарым коргонуулук, андан кийин гана чабуулга пастты узатып бардык этаптар менен жүргүзүүдө турганча дагы талушул нерсе командага ийгилик алып келүүгө жардам берет болуш керек. Ислам Меджитов топ менен. Меджитов Артем Старашкинге. Асылбек Исқақов менен. Асылбек Исқақов Шост Платонго. Жана ушул учурда Алгадан алмашка оюнчу даярданып жатканын байкадыңыздар. Амир Жапаров кесе чыгарган пас. Жыйынтыгы Кутман Кадырбеков. Топту чыгарган жок. Аны таланын ичинде кармап сактап турат. Дагы сол канат менен Андрей Долженко. Долженконун пасы. Асылбек Исқақов алдыга. Экинчи кабатта Эдгар Бернхард. Эдгардын Айдар Алымкулов менен оюну Макинде. Азамат Аскербеков алга. Сыр көзөмөлдө жүргүзүүдө байкайлы. Жана Макинде топко бой таштады. Анын бутунан топ талан таштап чыгып кетти болушу керек. Алмашу ким чыгып келе жатат талага? Дегиче 7 номурдагы Баястан оюнга демек кошулган экен. Баястан Талантбеков кандай оюнду жүргүзөт? Көрөлү. Баястан Талантбеков алмашка киргенден кийинки жүрүшү. Аманманбеков. Андрей Долженко артка. Кутман Кадырбеков Макинде менен. Мануэль Макинде оң канатка. Жана офсайд абалга талган эмес. Натыйжада топ алганын оюнчулардын карамагында болот. Азамат Аскербеков. Демек, Ала-Тоо кубогунда мына оюнчулар топту дагы алып келип кошумча кызмат аркалайт экен. Ушул нерсе мына убакытты дагы көбүрөөк алып коет болушу керек. Канча дагы ушул Ала-Тоо турнирин уюштургандар ушундай учурларды эске алыш керек. Уюштурду жогорку деңгээлде уюштуруш керек. Жолсо уюштурбай коюу деле туура болот. Шост Платон алдыга чыгарылган пас. Жана Андрей Долженко. Кайрадан Абдушата жүрүштү. Алугулов узаткан пас. Меджитов гана жетип барган жок. Ал эми Алугулов эки кооптуу учурду буга чейин
жарат. Алгачкы тепкени дарбазанын тирегичине тийген болсо, экинчисинде Кутман Кадырбеков топту дарбазадан начурка барып чыгарып кеткен. Андан сырткары дал ушул эки гана кооптуу учур болсо, башка учурларды эстөө кыйынга турат. Мирлан Кудайбердиев төшкө алып туруп токтотпой тепкени, бирок ал деле өтө кооптолгон эмес. Баястан Талантбеков, Баястан эмнен ойлойт, оң канатка Кадырбек Шарбековдун соккусу, Рахат Жапаров азыр кандай керемет сейв жасады Рахат Жапаров. Караңыздарчы, Кадырбек Шарбеков өткөн беттеште дагы ушул Абдышатага гол киргизген болчу. Азыр дагы кубаттуу сокку менен кайсыл бир деңгээлде голдой сезилип кеткени менен Рахат Жапаров бул ирет толук абалды көзөмөлгө алды. Дагы Артем Старашкин командага мына коргонуна жардам берген. Темирболот Тапаев, Аман Манубеков менен Тапаев кимен ойунду өткөрөт. Артка Андрей Долженко жана Кутман Кадырбеков. Оң канат аркылуу Макиндеге, Макинденин чыгарган пасы Азамат Аскербековго. Айдар Алымкулов узаткан болчу. Азыр алыстан дагы бир сокку. Бул ким? Ислам Меджитов өңдөнөт. Сол канат менен Баястан Талантбеков чабуулду баштайт. Жана Талантбековдун узаткан пасы Темирболот Тапаев. Тапаев бүгүн гана эмес, өткөн сезондон бери активдүү. Тапаев чындыгында азыр мына Кыргызстандагы эң бир мыкты оюнчулардын катарын толуктап бара жатат. Эгиче оң канаттан жүрүш уланат. Азамат Аскербеков өзүнө өзү алданып калды. Сол канатка тарткандан кийин эле ошол менен пас узатса болмок, бирок оң канатка дароо таштап туруп пас узатам дегени жыйынтыгында топталан таштап кетти. Дагы Абдышата эч кандай алдыга узун пастары жок. Бардыгы көзөмөл менен, бардыгы арттан гана өз оюндарын жүргүзүүгө басым жасалды. Исқақовдун пасы алдыга Максат Алгулов дегиче Макинде топко кирип барган. Жана Максат Алгулов азыр командаларды кысымга алууга ашыккан экен. Демек көрөлү. Андрей Долженко, Баястан Талантбековго, Баястан топ менен Артем Старашкин, Кудайбердиев, Мирлан оюнга ушулашылтат. Баястан Талантбеков кимге? Темирлан, Кадырбек Шарбеков, Темирлан Кеңешевго, Кеңешев оң канаттан Азамат Аскербеков, Азамат Аскербековдун пасы жана бул абалды жыйынтыктоого эч кимдин дарамети мынамтип жеткен жок. Жана көрөлү. Караңыздар, жакшы пас болгон. Баястан Талантбеков демек бул жерде буту топко тийбей кулап калган. Жана Асылбек Исқақов чыгарган пас Андрей Долженко Кутман Кадырбековго, Эммануэль Макинде, Кеңешев менен пасташууда жана алга арттан намтип аралыкты ачуу менен дагы оюнун өткөрүүдө. Көрөлү. Макинде алдыга чарылган топ. Сокку жолдон узатылган пас жана Мирлан Кудайбердиев. Өтө керемет мүмкүнчүлүк болчу бул жерде. Топко бой таштаган Аман Манубековдун дагы мына жетип барганын баса билсек болот. Анткени сокку жолдон учурда топко жетип барган, дагы ага бутун тосуп өзүнүн абалын толук көзөмөлгө алып дагы үлгүргөн.
демек Аман Маныбеков жакын пас бериш ыктымал. Дал ошондой Андрей Долженкого, Андрей Кеңешов менен алдыга сатылган пас. Экинчи кабаттагы топ болгон күрөш Эммануэль Макинде. Жакын пастардан кийинки абалдарды байкайлы. Узенов Тадахан Юсуповга. Юсупов артты көздөй жана Артем Старашкиндин чыгарган пасынан кийин Мирлан Кудайбердиев. Топ демек таланына таштап кетпеди деген пастын чечими. Максим Старашкин, Тадахан Юсупов жана Тадахан Юсупов артка кайтарган. Магомед Узенов Рахат Жапаровга. Рахат Жапаров Асылбек Исхаков менен. Исхаков алда узатылган пастан кийин мынтип жүрүштү көрөлү. Жүрүшлөнат оң канатка узатылган топ. Кадырбек Шарбеков жана Асылбек Исхаков менен Магомед Узенов. Жүрүштү көрөлү. Макинде борборлук бөлүккө сурулуп кирип барабы дегенбиз, бирок бул ирет Амир Жапаров анын бутунан топ тартып алганына карабастан азыр алга жүрүштү. Темирболот Тапаев, Тапаевдин кысымы жана топ дагы дос алганын көзөмөлүндө байкайбыз. Жакын пас максатына жеткен жок. Кеңешов жакшы пас. Азамат Аскеров узатабы борбордук бөлүккө. Чолсаев Паянчанын ичине узатылган топ. Жыйынтыгы бул жерде мына эч кандай эреже бузуу жок. Чындыгында ойнош керек. Жана Эдгар Берлихард эмне болду дейт Рысбек Шекербеков Дароо Сараевга көз көрсөттү. Менимче бул жерде тарткан эмес Максат Алгулов. Мен байкагандан иш жүзүндө кандай болгонун кайталоодон дагы бир карабасаңыздар болот. Акырында мына ушул кулап баратканда тартылып калган экен. Демек канча дагы эме бул жерде бардык чечимдер кабыл алынды десем дагы болот. Антып көрөлү жүрүштү. Исхаков Артем Старашкинге, Меджитов, Асылбек Исхаков менен. Исхаков эмнени ойлоп табат? Исхаков алдыга пас. Оң канатка жана
сол канаттан Платон Шостун узаткан пастан кийинки абал Орозбек Тимурулу жок, Максат Алыгулов экен бул. Алыгулов топту сактады, арты көздөй пасты калтырды жана ушул жерден Абдышатан оюнчулары алды көзөмөлдөшү керек. Эже бузук аталган жок. Чыйынтыгы Кадырбек Шарбеков. Саткан пастан кийин Алдыбай Кайли Кеңешев чыгарып кетип умтулган. Дадахан Юсупов ким аркылуу оюнду чогурчотат. Орозбек Тимурулуна. Орозбек Тимурулу сол канат менен Азамат Аскеровду жазгырды. Узатылган пас жана Амир Жапаров. Бул жерде согончок менен сокку жолдогондон көрө кабыл алып жакшынакай оюнду улантса болмок дегичи. Азыр Эдгар Бернхард оң канатка пас узатты. Жана Кеңешев кимге? Тапаевга узатты Улайтор. Түшүнүксүз. Ислам Межитов. Амир Жапаров. Максат Алыгулов. Алдыраак чыгарбай элем деген колжаң соосу. Бирок ал нерсенин бардыгы Кайлы. Демек, топ колгон талашта кагылыш орун алган дагы Ишмагамед Узденов топто. Узденовдун жер менен узаткан пасы тарексиз. Мирлан Кудайбердиев Алыгуловго жана Абдышатан дагы да болсо карамагында топ бар. Орозбек Тимурулу чыгарды. Бирок топ чыйымды таштап кетти. Эгер Асылбек Исқақов камна тамай жетип кала турган болгондо анда кандай болмокна колду көтөрүп бара жатат. 8-номерде Асылбек Исқақов алыска бурчта. Эгерде эле тамай пас узап калганда анда абал өзгөрүп кетиши мүмкүн болчу. Кутман Кадырбеков. Дарвазада Кадырбеков бардыгына алдыга чыгып оюнду өткөрүүгө дагы чакырып жаткан учур жана кантсе дагы Байкаев, Долженко, Маныбеков алдыга Тапаевга бирок жетип барган жок. Ян. Демек, оюн уланат. Сол канатка которулган топ Артем Старашкин жана Артем Старашкин өзүнүн ийгиликтүү оюндарындагы жүргүзүүдө канча дагы жаш таланттуу оюнчу. Чындыгында Артем Старашкин дагы бир убакыт келгенде анын мыктылыгынан суктанат болушубуз керек. Азыр болсо ал жаш үчүн дагы Платон Шост, Асылбек Исқақов. Дагы болсо өз чабуулун курчутууга ашыкканы менен максатына жеткен жок. Андрей Долженко
Мануэль Макинде Гем аркылуу жакын пас. Эдгар Бернхард узаткан топтон кийинки жүрүш жана Розбек Тимурулу азыр топко күрөшүп көрдү. Калсын ышкырыгы жок жана эми гана мына ышкырык жаңыргандан кийинки фол Эдгар Бернхард. Аксакал болуп калса дагы жаштар менен тең талаш чуркап жүрөт. Бул болсо эмнеден кабар берет? Бул оюнчунун мына ушул өзүнүн милдетин, өзүнүн жумушун сүйүп аткаргандыгынан кабар берет. Дегичи азыр 2 жаш оюнчу кагылышты. Алгадан Айдар Алымкулов, ал эми Абдышатадан болсо Мирлан Кудайбердиев. Асылбек Исқақов Платон Шостко кошумча канча убакыт берилди болду экен. Капталгалысы кошту болуш керек кошумча убакытты. Жана канча дагы көрөлү. Алдыга узатылган пас, жыйынтыгы Ислам Меджитов оң канат менен жана Мирлан Кудайбердиев. Артемго, Артемдун чыгарган пасы Алыгулов дагы азыр мына топту толук сактоого ашыккан болчу. Бул ирет Баястан Талантбеков оң канатка. Мануэль Макинде Эдгарга жана бул таймдын бүтөрүнө саналуу гана көз ирмемдер калган учурда командалар болсо арткы коргонуу бөлүгүндө өз оюндарын дагы кылчактап өткөрүп турган учуру. Платон Шост топко жетип барган жок жана Кадырбек Шаарбеков ал топ коргоду. Азамат Аскербеков бүгүн дал ушул жактан да экинчи ирет топту алып келүүдө. Демек 2 мүнөттөй убакыт кошулган окшойт биринчи таймдын соңуна. Көрөбүз узатылган топ. Рахат Жапаров топту колго алган учурда калсын ышкарыгы жаңырды дагы. Ардактуу мекендештер, Алга жана Абдышата командаларынын ортосуна биринчи тайм 0-0 эсебинде жеңип калды. Эч кайда алыстабаңыздар. Алга жана Абдышата командаларынын ортосунда беттештин экинчи таймы жүрүп жаткан учур. Жана Кадырбек Шаарбеков мынтип офсайд абалында калган. Анын көрө алдыңыздар. Канча дагы азыр командалар экинчи таймда ойун өткөрүп. Эсиңиздерге салып өтөйүн, бул Ала Тоо кубогу. Бул сезондо Ала Тоо кубогунда мына 4 команда катышты. Дагылар бири-бири менен тайпалык беттеште кез келди. Тайпалык беттештин жеңүүчүлөрү Ала Тоо кубогундагы ээси атыгат. Учурда Абдышата жана Талант командаларында 6 упай. Ал эми ушул Кара Балта упай алган жок. Алгада болсо 3 упай бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Платон Шост алдыга чыгарылган пас жана Ислам Меджитов. Жүрүштү баштоого канча алга чыкпасын ал нерсе орун алган жок. Экинчи тайм башында демек алмаш орун алган экен. Мынтип Абдышатада 7 номурдагы Амир Жапаровдун ордуна 10 номурдагы Арлен Шаршенбеков талага чыккан. Азыр Арлен мына боосун байлады жана Арлен Шаршенбеков мына Кыргызстан улуттук курама командасына негизги талапкерлердин бири экенин буга чейин ушул улуттук курама команданын башкы башкаруучусу Александр Кристинин айтып өткөн. Анткени анын соңку ушул оюндары чындыгында жогорку деңгээлде өтүп жатканын баса белгилеп дагы айткан. Ал эми биз Арлен Шаршенбеков дал ошондой нукта өз оюндарын уланта берет деп ишенгибиз келет. Дагы бир кубанычтуу жаңылык бул
Магомед Узденовдон Кыргызстандын жарандыгын алганын айтсак болот. Бир жумадан өтүп калды. Ал эми кийинки ошол окуу машыгууларга кийинки эл аралык турнирлерде болобу, айтор расмий беттештерде болобу Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн Магомед Узденов чыгарып ал өзүнүн татыктуу оюнун көрсөтөт болушу керек. Бүгүн Магомед Узденов 6 номурда мына Абдышатан капитаны катары ойнойт. Көрүп өзүңүздөр дагы анын оюнуна баа берсеңиздер болот. Жарым коргоочу катары, анан коргонууга басым жасаган жарым коргоочу катары Магомед Узденов өтө керемет оюндарды өткөрө алат. Сол канаттан Платондун алдыга киргизүүсү Ислам Мejitov оң канатка узатканы менен жаңылышты дагы. Ушул жерден дегичи азыр Кудайбердиев топту Шаршембековго, Арлен Шаршембеков топту сактап бара жатат. Мирлан Кудайбердиев эмнени ойлоп табат? Узатылган пас жана топ бурустан чыгарып берилет. Байкайлы. Эмнегедир талаанын абалынанбы же башка нерседенби командалар өз максатына жете албай жаткан учурлардын башкы максаты мына гол киргизүү жана ошол эсепти сактап калуу. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Шаршембековдун пасы, Тапаев топту алды. Баястан Талантбеков жана Баястан Талантбеков дагы мына соңку жылдарда мына көз алдыбызда анын оюну жакшы бир нукка өзгөрүп жатканын айтсак болот. Азамат Аскербеков Андрей Долженко. Соткан пас, катачылык Розбек Тимур уулу Мejitовго. Андан ары узатылган пас жана топ балданча бийикке көкөлөп кеткенден кийинки. Жүрүс натыйжада Темирболот Тапаев Таро сол канатка чабуулду баштоону ойлогону менен ал нерсе ишке ашкан эмес. Азыр талаада ким жүрөт? Бул Андрей Долженко оюнду өткөрүп жатканын байкадыңыздар. Айтор Манбеков Андрей Долженкого, Оспек Шекербековдун ышкарыгы. Макинде топ менен. Алгамда 4 коргоочу өткөндөн кийин деле ийгиликтүү ойнойт. Көрүп мына оюндун башында 5 коргоочу менен чыккан болчу. Илгиз Эрмеков жаракат алгандан кийин азыр команда кайрадан оң канатта Аскербеков, сол канатта Манбеков болуп ал дагы борбордук бөлүктө 3 алдыда 3 оюнчу менен беттешин өткөрүп жаткан кези. Аман Манбеков канатка Платон Шост, Жапаров менен Рахат Жапаров арты көздүү жана ушул жерден Мejitov Платон Шостко, Платон Розбек Тимур уулу менен жана Ислам Мejitov топту кандай чеберчилик менен
токтотконун көрдүңүздөр. Арлен Шаршембеков Мирлан Кудайбердиевке. Мирлан Кудайбердиев. Артем Старашкин. Демек бүгүн Камалидин Ташиев бул беттешикке мына жаракаттануулам чыккан эмес. Бул осалда негизги коргоочулардын бири Абдышатанын алыскы бурчка көтөрүлгөн топ жыйынтыгы. Самат Аскербеков топко келген. Алга да болсо андай тизмек өтө узун. Чыңгыз Субанов командада бүгүн жок, коргоочулардан Данил Артюков жок. Кайтор командада мына эсепте берсе манжалар дагы жетпей кала турган оюнчулар. Азырынча мына жаракаттан кийин өзүнө калыбына келе албай турган учурлар. Дегиже Темирболот Тапаев топты артты көздөй. Эдгар Бернхард. Кадырбек Шарбеков. Намтеп калсын ышкырыгы жаңыргандан кийинки эпизоддо командалар кандай оюндарды өткөрөт дагы көрөбүз. Кантсе дагы ушул турнирдин алканда бардык оюнчулардын эсебинде мен жаңылышпасам 1 гол бар деп мага маалымат жетти. Жана ким экинчи голду киргизсе ал турнирдин бомбардири. Атугусу мүмкүн Абдышата. Алгаш талант тутуп алган. Андан кийин кара балтаны тутуп алды жана бүгүн намтеп Абдышата командасы менен өткөрдү. Кадырбек Шарбеков жана Платон Шоз талдыга узатылган пас. Алыгулов сокку жолдойбу, кагылышуу жана Алыгулов азыр Кадырбеков менен кагылышуу алгандан кийин дарыгердин жардамы керек экенин байкоосуздар. Жана эң негизгиси Кутман Кадырбековго мына дарыгердин жардамы көрсөтүлгөндөн кийин анан Уалда байкайбыз экинчи таймдын жүрүшү жана алмашууларды мына орундотууга убакыттар жакындап бара жатат. Андыктан кимдерди бүгүн көрүп калуубуз мүмкүн. Ошолорду айтайын. Демек Абдышатага токтолсок, Адил Кадыржанов бар 19-чу номер менен. Андан сырткары Маматия Чолтошов бар, Айдар Мамбеталиев бар, Баястан Талантбеков бар. Жок, Баястан Талантбеков алмашууга чыккан. Бекзат Кенжебеков бар 8-чи номер менен. Мухаммед Каримов бар, Касымбек Сиятов бар, Рауль Чалилов бар. Ал эми Антон Землянухин, Алирива Улувасен, Чыңгыз Субанов, Данил Артиков, Павел Матяш сыяктуу команданын тажрыйбалуу оюнчулары бүгүн жок.
жана Тапаев сокку жолдойбу. Тапаевди убакытта кечиктирип өтүрүп оң канатка пас берген Азамат Аскербеков. Жаткан пас жана Платон Шостун да колуна топ тийип калды деген дагы көрсөтмөнү берүүдө. Ал эми Абдышатада болсо буга чейин Арлен Шаршенбековдун талга чыкканын көргөнбүз. Ал эми 19 номурда Медин Керезбеков бар, 36 номер Бекжан Арсланбек уулу бар, Арсен Шаршенбеков бар, 17 номер менен Эрбол Култаев бар, андан сырткары Эрбол Абдужапаров бар. Канча дагы мына алмашуулардын жүрүшүндө кимдер талга чыгат дагы байкайбыз. Эдгар Бернхард топто экинчи тосун орнотту. Оразбек Темурулу менен Арлен Шаршенбеков жана Эдгар кимге пас берет? Сатылган пас экинчи кабаттан оюн жүргүзгөн Андрей Долженко. Бирок мынтип Андрей Долженконун экинчи кабаттан башы менен сүзгөн тобу дарбазадан бийикке көтөрүлүп кеткен. Пас өтө кылдат чеберчилик менен узатылган. Болгону башты мына ошол туура эмес. Жок, көтөрүп алган баш менен болгону басып сүзгөндө анда абал өзгөрүп кетиши ыктымал болчу. Азыр болсо оң канатка узун пас чыгарылды. Мирлан Кудайбердиев дал ошол оң канатта ойун өткөрүп жаткан болчу. Көрөлү. Мануэль Макинде Андрей Долженкого. Кеңешев. Меджитовдун пасынан кийинки дарбазаны көздөй дагы бир пас узатылды. Бирок ал дагы өз максатына жеткен жок. Эдгар Бернхард. Тапаев, караңыздарчы, 4 оюнчуну айланып өттү. Андан ары өзү борбордук болуп бөлтөн сурулуп чыккандан кийин сол канаттан командалашын чабуулга кошуп ашкан. Бирок чынтыгында кайрадан Тансыз Магомед Узенов. Тапаев сокку жолдойбу. Кадырбек Шарпбеков Тапаевга калтырды. Темирболот Тапаев сокку жолдоду. Кадырбек Шарпбековдун соккусу жыйынтыгы азыр Узенов мынтип топту алып чыгып кетүүгө канча алга чыкпасын. Алга болсо толук Абдышатанын айып талаасында команданы багы коргонууга аргасыз кылууда жана бул ким? Мирлан Кудайбердиев демек алдыга чыгып кетүүгө дагы ашыккан болчу. Азыр фол жок, ойнтуланса болот. Горишь. Хорош. Еще дом. Хорош. Еще, куча, вот. Да, Орик, да. Демек жүрүш уланат. Платон Шос топто. Чаш оюнчулардын бири. Албетте
Абдышаттанын мейли ушул кайсыл гана оюнчулар болсун толук көзөмөл жүргүзүп оюнду өткөрө ала тургандагы далдеп турган учур. Кандай керемет жазгыр өтүү. Мирлан Кудайбердиев азыр экинчи кабаттан башы менен оюн жүргүзүүгө ашыкканы менен ал жерде өзүнүн колуна топ тийип калган экен. Жана Абдышаттанын алма чачуучу оюнчуларынын эмоцияларын байкадыңыздар болуш керек өзүңүздөр дагы. Кутман Кадырбеков жол болсо бир учурда мына Кутмен деген дагы атталып жүргөн. Азыр болсо Кутмен бул сезондо улуттук курамга чакырып ала албай калды. Арлен Шаршембеков Кудайбердиевке. Кудайбердиев артты көздөй. Юсупов жогорку пас жана дагы бир пас узатылды дагы. Артем Старашкиндин узаткан пасы дарбазадан бийикке көкөлөп көтөрүлүп кетти. Кутман Кадырбеков топталар менен Макиндеге пас жолдоду. Эммануэль Макинде ким аркылуу оюн жүргүзүп турганбыз. Арлен Шаршембеков сокку жолдош керек. Сокку бар. Кутман Кадырбеков азыр кандай реакция жасады? Эдгар Бернхард, андан ары Андрей Далашенко жана алган көзөмөлдө Магомед Узденовдун ишенимдүү оюну. Артыбызда Рахат Жапаровго узун пас менен топту жеткирип берди. Жана караңыздар, Шаршембеков эртерээк сокку жолдош эмне болмок, жакын кирип барды дагы. Кутман Кадырбеков бул абалды толук көзөмөлгө алып турганы ушул жүрүштөн дагы байкалды. Алыгуловго пас узатылабы? Алыгуловго узатылган пас жыйынтыгы Кутман Кадырбеков топко алгачкылардан болуп жетип баргандан кийин мынтип оң канатка Эдгар Бернхард. Эдгар мен ойлоп табат, Азамат Аскеровду чалып кошкон жок. Жана Кадырбек Шарбеков менен Азамат Аскербековдун байланышы Тапаев жетишкен жок. Кадырбек Шарбеков менен Темирболот Тапаев өткөн сезондо дагы мыкты ылдамдыкты көрсөтүп жаткан. Бул сезондо дагы алар өзлөрүнүн мыкты ылдамдыктарын көрсөтүп атат. Болгону дал ушундай керемет оюнчулар чогулган Алгай командасынын бул сезондогу абалы кейтет. Эми бирок бардыгын күтө туралы. Балким ошол убакыттын өтүшү менен бардыгы жакшылыкка өзгөрөт болушу керек. Рахат Жапаров сол канатка Шост Платон Шост. Оң канат менен жакын пастарды чыгарып берүүгө ашкан. Азыр Абдышаттада мына оюнчулар оюнчу алмашка чыгууга даярданып жатканын көрсөңүздөр болот. Ким оюнга чыгат жана кандай өзгөрүү пайда болот көрүү өз алдыга узатылган пас. Межитов Сенов менен Платон Шост. Оразбек Тимурулу алыстан жолдогон сокку. Алыгулов башын албай, тескерисинче башы менен түздөп койсо болмок экен топту бул жерде. Баченки абалда. Жана футбол талааларына бай болгон Кан шаарында тик учактардагы өтө мына тез өтүп турган өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал жакта ошол авиа база жайгашкан. Ошол жактан пат-паттан тик учактар учуп өтүп турат. Азыр алмашуу орун алды. Кимдин ордуна ким чыкты? Мен байкагандан Айдар Мамбеталиев оюнга кирди. Жана Айдар Мамбеталиев оюнга кирер менен борбордук бөлүккө чыкты. Оң канаттагы Азамат Аскербеков көрүнбөйт. Анан Адил Кадыржанов талаада жүрөт 14-номурдагы. Демек ал кимдин ордуна
Эдгар Бернхардтын ордуна кирген болушу ыктымал. Себеби Эдгар Бернхард көрүнбөй калды. Ооба демек Азамат Аскеров менен Эдгар Бернхард таладан кетти. Дагы ордуна Айдар Мамбеталиев менен Адил Кадыржанов оюнга кошулду. Ал эми Абдышатанын оюнчулар алмашып жатабы. Ал жакта дагы абалчылыксыз канча дагы көрөбүз. Артем Страшкин Темирлан Кеңешев фол жасалды. Кеңешевти көздөй. Бек Абдышатада талага ким чыккан? 17-чи номурда оюнчу жүрөт. Бул ким болушу ыктымал? Азыр протокол көз чаптырып көрөбүз. Демек Арсен Шаршенбеков оюнга чыккан экен. Арсен Шаршенбеков бул кайсыл чабуулчунун артында ойнай алат. Оң канатта, сол канатта. Демек ошол Орозбек Темурулу жүрөт. Анда ал Мирлан Кудайбердиевдин ордуна чыккан болушу керек. Рахат Жапаров, алдыга узатылган пас. Кеңешев, андан ары жүрүш уланабы. Арлен Шаршенбеков, Шаршенбеков сол канаттан Ислам Меджитовго тамай пас бере алган жок. Баястан Талантбеков, Темирлан Кеңешевге, Кеңешев Тапаевга, Тапаев Баястан менен, Баястан Талантбеков Кадырбек Шарбековго, жана Рысбек Шекербековдун ышкырыгынан кийин ким азыр Баястан Талантбековду көздөй фол жасаган тилекке каршы камерага кирбей калган. Топ бар жакта гана ал оюн жүргөн болчу. Командалар 70-мүнөттө өткөрүүдө. Ал ортодо Айдар Мамбеталиев Темирлан Кеңешевге. Кеңешев менен Мамбеталиевдин арттагы көзөмөлү. Эммануэль Макиндеге. Макинде Айдар менен жана Айдар ашкан жок. Айдар Мамбеталиев өзүңүздөр билгендей чыныгы футболдон элге алып ойногон оюнчу. Айрыкча ушул чыкканда чач жасалгасынан баштап таладагы өзүнүн стилинен бери алып жүргөн оюнчу. Келечекте Айдар Мамбеталиевди дагы биздин улуттук курама команданын катарынан көрөбүз деген ишеничте болуп туралы. Коргонуу бөлүгүндөгү ишенимдүү оюнчулардын бири Айдар Мамбеталиев. Макинде дагы, Айдар Алиев дагы жакынкы бурчка барган. Ал эми алыскы бурчта мына оюнчулар жок болуп чыкты. Жыйынтыгы кайбыз алга көзөмөлдө Долженканын узаткан пасы. Рахат Жапаров топту колго алды дагы. Алдыга азыр узун пас чыгарган Айдар Алымкулов. Анда ишенимдүү өткөрүп болуш керек. Айдар Алымкулов Баястан Талантбековго. Талантбеков азыр Платон Шостомдон деп текшерип койду десек да болот. Азыр Платон Шост турабез пас. Жыйынтыгы Тадахон Юсупов Арленге. Арлен Шаршенбеков Максат Алыгуловго кесе пас чыгарганы менен Максат Алыгулов ал паска жетпеди. Адил Кадыржанов
Bir жүрүш Тапаев. Паевдин оң канатка берген пасы. Адил Кадыржанов. Жаңылды Ислам Мejitov. Кимге? Сол канатка Алыгулов. Жана азыр кагылышуудан кийинки абалда сары айып кагаз артынан чалган. Кайсыл бир деңгээлде кызыл айып кагаз көрсөтсө дагы талашсыз болчу. Бирок өзүңүздөр путуга таштаганда көбүртешип калган. Дагы бул жерде кагылышуу орун алган. Демек, буга чейин Магомед Узденов алыс каралыктарда жок өткөндө Адлен Шаршенбеков дал ушул алгага ушундай аралыктан гол киргизген болчу. Анда дарбазада Павел Матяш жана чечүүчү гана гол эмес, кооз гол дагы орун алган болчу Арленден. Бул рет топто Арлен менимче Магомед Узденовго калтырды болуш керек. Узденовдун соккусу Кутман Кадырбеков. Көзөмөлдөөдү жана Айдар Мамбеталиев Эммануэль Макиндеге. Макинде алдыга. Ой-ой-ой, Кадырбек Шарбеков. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бул жерде тек гана колдонуп кетсе болмок. Азыр Рахат Жапаровдон топты өткөрүп кеткен. Чентеги Асылбек Исқақов алды көзөмөлдөөдү. Жана демек, байкайлы ким? Дадахан Юсупов талада жана Магомед Узденов. Платон Шостко. Платон Шостун пасы. Розбек Темурулу өзү сол канат менен пас жолдош керек. Эртерээк чыгарылган пас жана Арсен Шаршенбеков азыр пасты сырты көздө калтырган. Мен ал пасты бүтүп алгандагы ойунчу жок болуп чыкты. Страшкин. Пас узатны ойлогон. Демек, бүгүнкү беттеште Абдышатадан агайыны Адлен менен Арсен Шаршенбековдор алмашууга чыкты. Тапаев. Мejitov. Орозбек Тимурулуна жана Орозбек Тимурулу бул топко жетип барды. Ороз эмнени ойлоп табат. Баястан Талантбеков экөөнүн тениши жыйынтыгы дагы бир фол жана
Ушул жерде бутун астына салганда мына фол катталган. Эң негизгиси гол жаратууга өтө керемет жер. Буну Амчатанын оюнчулары кандай колдонот көрөбүз. Арлен Шаршембеков топто. Арлен Шаршембеков. Көтөргөн пас. Кутман Кадырбеков. Алдыга Кадыржановдун азыр алдыга чыган топ Магомед Узденов. Алуу менен мынам деп команданы эми толук бул топту көзөмөлгө алууга чакырат. Себеби Абдыш Атай командасын кайсыл бир деңгээлде мына тең чыгуу деле канааттандырат. Себеби командада 6 упай бар. Бул беттеште эгерде тең чыгып болсо анда 7 упай менен турнирдин чемпиондугу татал. Эми алга болсо бошунча ири эсепте отуш керек. Мejitov сол канатка Орозбек Тимур уулу кайрадан топ менен бир оюнчунун артына калтырды. Экинчисин жана кесе чыгарган пас өз максатына жеткен жок. Алыстан Арлен Шаршембеков сокку жолдоп көрдү. Андрей Долженко. Арлен ким аркы оюнду өткөрөт. Арлен Шаршембековдун да чыныгы карасаңыздар өзү деле Арлендин оюнунан ровно өзгөрүү бар экени байкалууда. Мejitov Орозбек Тимур уулу. Мejitовго Арсен Артемдун дагы бир пасы кайрадан бийикке көкөлөп кетти. Буга чейин дагы Артем да ошондой бийикке көтөрүлүп кеткен пасты берген болчу. Жана алмашуулар орун алып жаткандай таасирлер бар, бирок аш көрө алган жокпуз. Ким менен ким алмашты? Кутман Кадырбеков топко келди. 21 номурдагы алганын оюнчусу Мухаммед Каримов. Эң негизгиси мына оюнга кошулганын байкадыңыздар. Буга чейин Мухаммед Каримов талаада жок болчу. Тапаев жакын пас окуу. Жана бул алмашып чыккан оюнчулардын кимдир бирөөсү өңдөнөт. Жана талга чыгары менен ийгиликтүү сокку дагы жолдоду. Бекзат Кенжебеков болушу ыктымал, же болбосо Казымбек Исиятов болушу ыктымал. Эң негизгиси кимис болсо дагы мына Азамат жакшы сокун жолдогон болчу. Азыр кайрадан алганын коргонуу бөлүгүндөгү башаламандык Кадырбек Шарбеков парабы кысым алган жок. Узденов экинчи кабаттан Асылбек Искаков кен тагыраагы ишеним оюндары жүргүзүүгө иштем Айдар топто фол жасалган жерге кайтарып бер. Дагы убакыт барган сайын азгалып бара жатат. Эң негизгиси оюнчулар
ийгиликтүү ойун өткөрүшү керек. Макинде чыгарып болгон ашыгуу жана 3-номер Тилекке каршы 3-номер оюнчу көрсөтүлгөн эмес. 26 Касымбек Зиятов бар. Ошондой эле Бекзат Кенжебеков бар. 8-номерда. Крuz, Шост Платон, кайрадан сол канатка узаткан пас жана алды байкайлы. Тапаев ийгиликтүү оюн жүргүзүүгө ашкан болчу бул жерде. Азыр Тапаевди көздөй фол жасалды жана экинчи таймдын соңу деле жакындап бара жаткан учурда командалардын кимиси өз көрөрмандарын кубантат болду экен. Көрөлүм. Адил Кадыржанов. Топто Кадыржанов. Алышка бурчка Кадыржанов экинчи кабатта Кадырбек Шарбеков, андан Эммануэль Макиндеге топ тийип кайтты. Байстан Талантбеков. Чакын пастар менен Айдар. Тарманбек Талиев Макиндеге жана Мухаммед Каримов жаман кыймылдарды көрсөтүүдө. Бардык командалар өз ушул жаштар командасындагы таланттуу делгендерди катарына кошкон. Алгада дагы, Абдышатада дагы андай көрүнүштөр бар жана кайсыл команданын жаштары бул сезондо мыкты менен ачылыш болот. Аны дагы көрөбүз. Магомед Узденовдун узун пасы. Оразбек Тимурулу. Ол сактаган жок. Мухаммед Каримов. Тарау топту токтотпой туруп чекетин дагы ойлогон. Демек ким алмашууга кетет бул жерде? Айкайлы. Абдышатада демек Оразбек Тимурулу алмашууга кеткен экен. Мынтип талант таштап коюп азыр кетип бара жатат. Анын ордуна 13-чү номердагы Эрбол Култаев оюнга чыкты. Он 9-чу номердагы Медин Керезбеков дагы оюнда жүрөт. Медин Керезбеков кимдин ордуна чыккан алдыңкы өтөрдөн байкап каптал сызгынан Эрбол Култаев. Култаевдин узун пасы Макинде. Култаев Мejitov менен жакын жүрүшкө барууга ашыкканы менен мынтип анын жолу ийгиликтүү тосулгандан кийин оюндун жүрүшүн көрөлү. Кутман Кадырбеков топто алдыга пас узатты. Кутман Андрей
Андрей Долженко ким аркылуу алдыга узун пас, бирок Асылбек Исқақов бул ирет экинчи кабаттан кайрадан ийгиликтүү оюн жүргүздү. Байстан Талантбеков. Жана алга борбордук бөлүккө жүктөлгөн топ. Рахат Жапаров кыйкыруу менен мен деп топту колго алды. Собайкайлы Жапаров. Шатай командасы ишенимдүү жана Рахат Жапаровдун жаткан узун пасынан кийинки топ болгон талаш. Алга жүрүштү. Кадыржанов, Мухаммад Каримов. Кесе пас чыгарды. Кадырбек Шарбеков кимге калтырды? Түшүнүксүз. Менимче Темирболот Тапаевга дагы жолдоду болуш керек эле. Бирок Темирболот Тапаев көрөлү. Абдышата аркы бөлтөн эң соңку мүнөт жана алдыга узун чыгарып берүү. Абдышата Эрбол Култаев чыккандан кийин 5 коргоочуга өткөн өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек. Жана мына Эрбол Култаев кайтып келди. Оңдо Артем Старашкин жана 3 борбордук коргоочу Платон Шост, Магомед Үзденов, Асылбек Исқақов. Ал эми топ ларда болгондо дал ушул эки коргоочу, оң канаттагы сол канаттагы коргоочулар чабуулга да чыгып турган учурлары бар. Алга Байстан Талантбеков, Тапаев менен Байстандын соккусу жана дал ушундай кол чабуулардан башка эч нерсеге чарабай турган чабуул болуп калды. Себеби алга командасына бул беттеште жеңиш бардыгынан керек болчу. Бирок Абдышата карманууда. Бул алдыда дагы убакыт бар. Балким кимдир бирөөсү кайсыл бир чабуул ийгилик менен коштолуп калышы ыктымалдуулугу жогору. Мухаммад Каримов топто. Жапаров Рахат, Асылбек Исқақов, алдыга узун пас жана намтип алмашыга чыккан оюнчулардын бардыгы өзүн ийгиликтүү көрсөтүүгө чыгат. Себеби алдыда Кыргыз премьер-лигасы старталат апрель айынын башында. Ал жакта дагы бир топна оор оюндар командаларды бүтүп турган эч ким четикке укпайт. Тең негизгиси дал ушул 3-чү турдун алкагында эле кызыктуу беттеш бар. Ал Нурбаткен жана Абдышата командаларынын ортосундагы оюн. Эки тең эки оюнда 6 упай топтогон турниздик тизмектин лидерлери. Ал эми 3-чү турдан кийин ушул эки команданын бирөөсү турниздик тизмектин көч башына чыгуусу ыктымал. Экинчи кабаттагы жүргүзүлгөн оюн. Магомед Үзденов оң канатка чыгарып берүүдө жаңылышты. Байстан Талантбековдун борбордук бөлүккө жүктөгөн тобу. Тапаев жана Үзденов Тапаевдин азыр кыймылсыз алтырды дагы жыйынтыгы кошумча берилген убакыттардагы оюндун дагы жүрүшүнө күбө болуп атабыз. Демек эсеп 0-0 болгон учурда 4 мүнөткө чейин убакыт кошулат. Ошол 4 мүнөттө калсын кош берген сыяктуу.
Макинде. Абдышата вакытты болушунча өткөргө азыр басым жасап жатабы же андай эмес Файтор бир пикирге келүү орго турат. Кеңеш Мухаммед Каримов артка Кутман Кадырбековго жана Кадырбековдун топту өз дарбазасынан чыгарууга болгон аракет. Макинде андан ары Шуланат сол канатка Байстан Талантбеков узатты. Алга үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Чабуулду эртелетиши керек. Дегичи ышкырык жаңырды. Демек, ардактуу замандаштар, Алга жана Абдышата беттеши 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Ал эми упайлардын саны боюнча Абдышата командасы Ала Тоо кубогунун чемпиону атат. Оюнчулардын кубанычынан өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан амандашканга чейин деп коштошобуз. Эң негизгиси спортту сүйүп, спорт менен жашаңыздар жана биздин каналга катталып коюуну унутпаңыздар.